Рахмат, Сооронбай Шарипович. Эми биз ЕСке киргенден кийин, конечно, мигранттарга жакшы кылдык, бирок бир терс кесепеттер бар да. Ошол эле социалдык, экономикалык жактан. Биздин эмгекке жарамдуу жарандар 17 жаштан баштап 45 жашка чейин көбүнчөсү Россияга кетип атат иштегенге. Бул жерде балдар калып атат. Кичинекей балдар алардын. Бияка сөзсүз алар, конечно, акчаны бияка алып келишет. Бирок бул жерде бизде эмгекке жарамдуу жарандар аз эле болуп атпайбы? Алар тияка кетсе, келечекте мамлекет кандай болот? Бул жерде жумуш камсыздоо бул жактан чөтө мен өкмөттөн чындыгында мындай планды көргөн жокмун да. Ишкерлерге мындай стимул жок да. Хотя бы кичинекей предприятияны кантип ачыш керек, эмне кылыш керек, ушундай Минэкономика жумушту алып барбайбы, жөн эле кабинетте отурбай. И хотя бы, да, bizde Кыргыз Россия фонд бар азыр. Жардам чоң мындай ишкерлерге берип атат. А бирок стартап деген ал кичинекей предприятияга ачууга ушундай акчаны бербей жатпайбы өкмөт? Андай жок, поддержка жок. Эмне кылабыз? Ошо вот экинчи тарапты биз ойлобойбуз да, айыл чарба, конечно, айыл чарба эле айтып атабыз, а бирок экинчи тарап бар да, экинчи проблема. Ошону кандай чечиш керек? Кандай чечебиз аны? Урматтуу Дастан Далабаевич, мен жана айтпадым башында. Биринчи, şu Евразияске кирип атканда, билесиз, карама-каршылык абдан көп болгон. Да. Кирбейбиз дегендер болгон, киребиз дегендер болгон. Ошондо топтор түзүлүп, биздин бүт тармактар изилдөөгө алынган. Ошондо биринчи проблема бул биздин өнөр жай болгон. Өнөр жай ошол Евразияске кирген өлкөлөрдүн ичинде биздин өнөр жай конкуренция кыла албайт. Үчүн дегенде бул баардык өндүрүшү эски боюнча жаңыланбай калып кеткен. И конкуренция чыдабайт деп. Мына билесиңер, мына Россия Кыргыз фондундай бирден мамлекетке Россия фонд түзүп берген жок. Муну Алмаз Путин менен сүйлөшүп, Россия президенти менен ошол личный неме менен мамиле менен түзүлгөн фонд ачкан керек муну. Жардам катары Кыргызстанга. Эми мындай да, бул мурунтан көңүл бурган өнөр жай бул эми бюджет, бул жумуш орунда өнөр жай деген. Кайра иштетүү. Мына ушуга каражат бөлүнбөй, мурунку иштеп аткан ишканалар токтогон. Мына азыр токтоп иштейин десе, жана айткандай узак мөөнөттүү кредиттер жок. Банктар берсе, мына 30%-га чейин, 40%-га чейин берип атты. Көп алып алып, көп банкрот болду. Ошол эсебинен жумуш орун жок. Граница ачык болуп, Кытайдан келген товарларды эле реэкспорт кылып, өндүрүшкө көңүл бурулбай, биз соода сатык менен болуп калдык, билесиз да. Мына азыркы, мына 2 жылдан бери, киргенден бери, мына биздин өндүрүшкө көңүл бурула баштады. Бул жыйынтыгын берет, Дастан Далабаевич. Мына кече мен барып, текстил боюнча ачып келдим фабриканы кече барып. Ошо Россия Кыргыз фонду $7,5 миллион берип, өзү $2 миллион менен мына 250 орундук мына ишкана ачылып атат. Мына буйруса ушундай мурун эле каражат берсе муну кылмак. Экинчи ал эмнени чечет? Экинчи ал мына азыр көбөйтүп атат. Буйруса дагы $25 миллион долларга. Бул глубокий переработка кылабыз деп кетиш ошол жерде. Мисалга айтып атам мен. Каражат берилет дейт. Ал 10 000 тонна пахтаны переработка кылат. 10 000 тоннаны переработка кылса, бул мисалга айтып атам. Нокен базарконун четиндеги дыйкандар дагы туруктуу пахтасында турган жери болуп калат. Туруктуу. Түшүнүп атасыз да? Ал жерде 10 000 гектар жерге иштей турган дыйкан орун менен неме менен калыш болот. И бул жакта дагы жумуш орун менен калыш болот. Мына экинчи кайынды кан заводу, мисалга айтып атам. Мисалга. Мына каражат жоктугунан турду. Россия Кыргыз фонду $15 миллион берди. Мына күзгө талапка мен барып келдим өткөндө. Чогуу барып келдик. Кулматов болуп барыбыз тең. Күзгө киргизесиз деп атат Кошойду. Кошой кирсе. Ал жерде 20 000 гектар подвешен болот. 20 000 20 000 гектаров.
подвешен болот. Адамдар дыйкандар иш болот. Такай тапшыра турган жери. И заводто бужушчу болот. И салыктага түшөт. Мына ушундай иштер мурун болгон эмес да. Мына азыр ушул иштер кетти. Азыр 202 миллион долларга 641 ашык проектте мына Россия Кыргыз фонду берди. Азыр убакыты керек, ушулар мына барып өткөндө айтты, мартта кече айтты, Кубан кеңешдагы. Мына буюрса мартта дагы дәвир завод ачабыз. Мына ушундай иш болгон эмес, мына иш кетти. Буюрса бул 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, буюрса бул жумуш орундарды, миграцияны токтотот. И бюджетти да көбөйтө баштайт. Мына иштер эми кетип атат, Дастанал Алабаевич. Абдан жакшы, ийгиликтүү жумуштар болуп атат. Анда бир сунуш ишкерлер сурап атышат да. Бизде бирөө мындай инфоцентр түзсө, колл-центр. Себеби ЯЭК ай сайын нормаларды чыгарып атат. Ал норма менен кантип иштеш керек, эмне кылыш керек? Ошундай колл-центр керек да. Колл-центр экономика министрлигинде былтыр ачылган. Ачып, атайын ошол жерде иштеп атышат азыр. Ал жерге көп бизнесмендер барат, билет көбү. Анан телефондорундагы баардыгын берип атышат азыр. Ал жардам бер айрыкча экспорт менен иштеп аткандарга көп жардам берип атышат. Сыртка чыгып аткандар боюнча. Эмне проблема болсо ошол жерге чалып атышат. Проблеманын баарын уже көйнө башташты. А биз ошол аркылуу азыр Министерство экономика, өкмөт, тиешелүү министерство ведомство ошол аркылуу реакция кылып атабыз. Көп проблеманы чечип атабыз буюрса, ал жерден дагы. Эми кээде чечилбеген маселелер бар, бул жанагы каражатка байланышкан. Эми көбүнчө сурап атканым, мен айтып кеттим, бул айлантма каражаттар боюнча сурап атышат. Азыр өткөндө билесиз да, Индия барганда дагы, Кытайга барганда дагы ошол фонд түзүү боюнча, Россия Кыргыз фондунда фонд түзүү боюнча маселени президентибиз дагы коюп, мына койду. Азыр биз бул боюнча ишке ашырыш боюнча иштеп атабыз. Ошол боюнча дагы Кыргыз, Кытай, Кыргыз, Индия фонддорду түзүү боюнча, каражат алып келүү боюнча.